Бүгін 18 сентябрь 2021 жыл, вторник Бишкек. Біз кезекте ушул япошка баларын көрсөтүүнү улантабыз. Япошка балары биринчи бөлүк. Биз менен базар баасын билип туруңуздар. Базарда балар кандай болуп атат деген суроолор болсо, видеону аягына чейин көрүп, чогуу көрөлү. Honda Fit 200 000 км жүргөн, жылы 2006 жылкы, көлөмү 1.5. Кыргызстанда биринчи хозяин экен, ошону эске алып коюңуздар. Баасы $6200. Багажниги бар үстүндө. 4 1.5. Анын артында белый жемчуг Honda Step Spala 190 000 км жүргөн. Пробег оригинал, жылы 2003. Баасы $9500. Коробка автомат. Объем 2.4. Азыр бактан канчалык көрүнүп атат билбейм, бирок мен силерге сыртынан айтып кетейин. Артыңкы багаждагы бар экен. Ушул багажы автоматтык түрдө ачып жабат экен. Задний камерасы бар. Ушул Honda Odyssey Prestige автоунаасы 2001 жылкы, көлөмү 3. Базы $4600, номери 0706 00 0070 деген номерде турат. Төңөлөктөрү кышкы. Көлөмү 3, 6 цилиндр. Nissan March 2003 жылкы, көлөмү 1.3, автомат. Баасы $3000. Баасы $3000 дейт. Кузовунда жумушу артыңкы сол капталында бар экен, бамперинде бир аз. Калган жактары жакшы. Төңөлөктөрү кышкы. Honda Step RF3 кара түстө, 2001 жылкы, көлөмү 2. Баасы 420 000 сом. Алдыңкы терезесинде жаракасы бар. Азыр эшик жабык. Биягынан көрөбүз. Дөңгөлөктөрү жайкы. Монитор, задний камерасы бар да? Задний камерасы негизи бар, бирок иштебейт дейт. Nissan Skyline 2001 жылкы, көлөмү 3. Автомат. Баасы $3900, 2 номер бар. Дөңгөлөктөрү жакшы. Кузовунда жумушу жок. Задний камера, монитору бар. Состояниясы жакшы экен. Болгону алдыңкы терезесинде бир аз жаракасы бар экен. Калган жактары жакшы. Анын жанында Subaru Outback 2005 жылкы, 2.5 автомат, баасы $7000, родной краска дейт. Кайсы канал? Бишкекке бар. Пробег канча болуп калды? Пробег точно көрсөтүп коюңар. 213. 213 000. Канча болот болушу? $200 түшүп берем. 6-8. $200 түшүп беребиз. 6800 дейт. Кузовунда жумушу жок экен. Абалы жакшы. Анын жанында Honda Odyssey ак түстө. 213 000 км жүргөн, жылы 2001, 2.3, автомат. Кыргызстанда биринчи хозяин экен. Баасы $5300, номери бар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жакта Toyota Alphard ак түстө. Учету россиянкы, учеттон чыккан эмес. Негизи эле чыкпайт, бизде правый руль. Пробег 200 000 км жүргөн, жылы 2004, көлөмү 3, автомат. $9500. 3 номери бар. Бияктан салонунан көрсөңүздөр болот. Монитору, задний камерасы бар. Потолок таза. Кузов
боюнча да айтып кетсем, кузовунда мындай кичинекей болсо дагы бир чыйлык болгон жерлери жок экен. Таза. Задний камеранын турган жери ушул жерде. Toyota Mark X белый жамчук 158 000 км жүргөн. Жылы 2006-2005 автомат, состояниясы жакшы. Баасы $8500. Кузовунда такыр жумушу жок дейт. Задний камерасы бар. Honda Accord CL9 2004 жылкы 2.4 коробкасы автомат, баасы $6800, номери 707 87 08 08. Крыша панорама, кара түстө. Задний камерасы бар, монитору бар, состояниясы жакшы. Honda Odyssey 4 2010 жылкы, көлөмү 2.4, 158 000 км жүргөн, баасы $8600, номери 709 06 43 09. Honda Odyssey свежий перегон, состояниясы как новая деп койсок болот, жаңы. Азыр эси жок болуп атат, болсо салонду ачып көрсөтпөкпүз. Көк түстө Toyota Wish 2003 жылкы, көлөмү 1.8, автомат 256 000 км жүргөн, баасы $7000. Состояниясы жакшы. Кузовунда бир да жеринде кичинекей болсо дагы сызылган жери жок. Задний камерасы бар. Просто бир аз чаң болуп калыптыр, ошондуктан. Дагы бир Honda Odyssey 2002 жылкы 2.3, номери 556 88 72 99. Баасы канча болот бул? $6200. Монитору бар, задний камерасы бар. Nissan March правый руль автонасы 2001 жылкы, көлөмү 1. Коробка автомат, баасы $195 000 сом. Номери 703 68 62 68. Бул жерде Honda CR-V 2002 жылкы, 2 объем, коробкасы механика, газ, бензин, баасы $8000. Бул левый руль болсо, бул правый руль рестайлинг 2004 жылкы, 2.4, 232 000 км жүргөн, баасы $9500. Салону кожа, кара түстө. Монитору бар. Кузовунда бир да жеринде жумушу жок, состояниясы жакшы. 5-чи дөңгөлөгү бар, запаска. Дагы бир Toyota Wish 2003 жылкы, 1.8 автомат, 217 000 км жүргөн. Передний привод, задний камерасы бар. $6900, күмүш түстө. Toyota Majesta Абхазиядан келген. 925 000 км жүргөн. 2005 жылкы, 4.3. Тилекке каршы бул Majesta'нын баасы жазылбаптыр. Honda Step 5-ci кузов 2005 жылкы, көлөмү 2 автомат. Без машина дейт. Баасы канча болот экен? $8500 дейт. Кузовунда сыртынан караганда жумушу жок экен, жакшы абалда. Honda Odyssey Absolute 230 000 км жүргөн, жылы 2003, 2 объем автомат, краскасы өзүнүкү, биринчи хозяин, баасы $6800. Үстүндө люк бар. Состояниясы жакшы. Кузову таза, родной. Анын жанында дагы бир Honda Stream, күмүш түстө.
2003 жылғы, көлемі 1.7 автомат. Идеальный состояние дейді, без вложения, басы $6,500. Бұл машина азыр 188.000 км жүрген чағы. Кузовында тақыр жұмысы жоқ. Toyota Allion 2003 жылғы, көлемі 1.8, $280.000 км жүрген. Басы $7.000. Toyota Forerunner правый руль 2003 жылғы, көлемі 2.7, передний привод, без вложения, басы $12.700, номері 559, 9008 86, 9008 86. Кузовында жұмыс жоқ дейді. 2.7 монитор, задний камерасы бар. Honda Fit 203.000 км жүрген. Жыл 2003, 1.5 вариатор, басы $5,500, түсі көк түсті. Состояниясы жақсы. Астындағы паракторына біраз жұмыстары бар екен. Қалған жақтары жақсы. Honda Odyssey Prestige 2001 жылғы, көлемі 3, 6 цилиндр, басы $5.300, номері 0791 29 11. Үстінде люк бар. Азыркы учурда газ жоқ, без газ мониторы бар. Задний камерасы бар. Кузовында жұмысы жоқ. Бұл жерде Honda Step Spada бір елі номерін қалтырып қойып тұр. 0508 1007 47 0508 1007 47. Қара түсті Spada 2003 жылғы, көлемі 2, задний камерасы бар, передний привод. Үстінде 2 люк бар, состояниясы жақсы.